Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Сахаровада 90 ашык кыргызстандык жаран кармалып турат. Орусиянын чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова миграциялык борборунда ушул тушта кыргызстандык 93 жараны кармалып турат. Алардын 6 аялдар. Бул туурасында Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Москвадагы кыргыз элчилигинин эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин бул өлкөдөгү өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери аталган борборго барды. Кызматкерлер аталган мекеменин жетекчилиги менен жолукту. Анда бул жайда кармалып турган кыргызстандык жарандардын укугун сактоо, өз мекенинен убагында чыгып кетүүсүнө шарт түзүү маселелери талкууланды. Кармалып турган кыргыз жарандары менен жолугушуп, юридикалык кеп кеңеш берилди. Борбордун шарты укук бузууга байланыштуу даттануу түшкөн эмес деп жазылган маалыматта. Буга чейин Сахаровага отуруп чыккан жарандар ал жактагы шарт катаал мамиле тууралуу даттанып келишкен. Расмий маалыматка караганда, ушул тушта Орусияда 334 миңдей кыргыз жараны жашап иштеп жүрөт. Орус бийлиги соңку учурда миграциялык талап эрежени катаалдатып, текшерүүнү күчөтүп жатат. Москвага учуп барган мигранттарды эч себепсиз киргизбей, аба майданынан эле кайтарган учурлар көбөйдү. Быйыл Москвада Крокус Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталган. Булак Азаттык. Сирияда дүкөндөрдү талаптоону күчалды. Сириянын Латакия шаарында өлкөдөгү кырдаалдын арты менен талаптоону башталды. Бул туурасында РИА Новости басылмасы билдирди. Маалымдалгандай, айрым полиция бөлүмдөрүн жарандар өрттөп салган. Ошондой эле дүкөндөрдөн колуна тийген нерсени алып чыгып кетишүүдө. Мындай кырдаал Дамаш шаарындагы байлардын аймагында да болуп жаткандыгы кошумчаланган. Беле кетсек, сириялык козголоңчулар ишембиде Дамаска келип, мамлекеттик телеканалдын башкы кеңсесин басып алышкан. Андан соң Башар Асадтын Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. 4 жылдык авторитардык башкаруусу аяктаганын кабарлаган. Бул арада анын өлкөдөн учак менен чыгып кеткендиги айтылган. Азырынча ал кайсыл мамлекетке барганы айтыла элек. Франциянын президенти Парижде Трамп менен Зеленскийди жолуктурду. Париждеги Элисей сарайында Франциянын президенти Эммануэль Макрон, АКШнын жаңы башчысы Дональд Трамп жана Украина лидери Владимир Зеленский менен 3 тараптуу сүйлөшүү өткөрдү. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, сүйлөшүү Украинада болуп жаткан согуш туурасында болуп, жарым саатка гана созулган. Андан соң 3 лидер кол алышып, башка иш-чара кетишкен. Журналисттер билдирүү жасаган эмес. Макрон өзүнүн социалдык баракчасында биргелешип тынчтык жана коопсуздук үчүн күрөшүүбүздү улантабыз деп калтырган маалыматта. Ал эми Зеленский болсо эки мамлекеттин лидерлери менен болгон жолугушуу жемиштүү болгонун жазган. Айта кетсек, АКШнын лидери Парижге 2019-жылы өрттөн улам жарактан чыгып, кайра ачылган Донтр Дама чиркөөсүнүн ачылышына барган. 2023-жылдын январында Трамп Украинадагы жаңжалды 24 сааттын ичинде токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзө аларын айткан. Үстүдөгү жылдын май айында ал кайрадан Ак үйгө кайтып келсе, биринчи кезекте Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжалды токтотуу боюнча иш алып бараарын билдиргени маалыматта кошумчаланган.
Камчыбек Ташиев Оштогу өзү окуган мектеп интернатына барып, курулушун текшерди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жаңыдан курулуп жаткан Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп интернатына барды. Бул туурасында анын жардамчысы билдирди. Маалымдалгандай, Камчыбек Ташиев өзү окуган мектепте классташтары жана мугалими менен бирге мектеп интернаттын жаңы аймагына бак дарак тегишти. Кошумчалангандай, мектеп интернаты үчүн 700 орундуу окуу корпусу, 500 орундуу жатакана курулуп жатат. Учурда эки объектинин курулуш иштери 70% аткарылган. Билим уясында өзүнчө спорт, волейбол аянтчалары, актовый зал жана башка керектүү жайлар менен курулууда. Учурда объектиде ички жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат. Мектеп 324 миллион сомго бааланган. Ал эми 500 орундуу жатакана 4 кабаттан туруп, жатып окуганга бүт шарттар түзүлөт. Белгиленгендей, бул Ош шаарындагы социалдык жактан аз камсыз болгон балдарды тарбиялаган жалгыз мектеп интернаты. Билим уясы 1964 жылдан тартып ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ага советтик тоңгуч космонавт айым Валентина Терешкованын ысымы ыйгарылган. Белекетсек, жаңы имарат куруу тапшырмасы президент Садыр Жапаров тарабынан берилген. Камчыбек Ташиев бул тапшырманы ишке ашырууну өз көзөмөлүнө алган. Булак супер кежи. Таасирдүү күчкө айланган Садыр Жапаров радио жана телекөрсөтүү кызматкерлерин куттуктады. 8 декабрда Кыргызстандын радио жана телевидение кызматкерлеринин күнү. Майрамды турлай өлкө башы Садыр Жапаров куттуктоо жолдоду. Президент бүгүнкү күндө кыргыз журналистикасы санариптоордун чакырыктарына ылайыкташып, ырааттуу өнүгүү жолунда бара жаткандыгын айтты. Коомдук пикирди калыптандырууда, актуалдуу маселелерди чагылдырууда, ошондой эле демократиялык баалуулуктар менен принциптерди алдыга жылдырууда, салттуу басма сөз, радио уктуруу, телекөрсөтүү менен катар интернет басылмалар менен социалдык медиа тармагында негизги ролду ойноду. Интернет маалымат каражаттарынын эң чоң айдыгына айланып жаткан маалында теле жана радио тармагы заманбап технологиянын жаңы жечкендиктерин өздөштүрүү менен сапатын жогорулатууга, ыкчамдыгын арттырууга ар тараптан күч жумшап жаткандыгына күбө болуудабыз. Бүгүнкү күндө коомду агартуу жолу менен таасирдүү күчкө айланган теле радио компанияларыбыздын чоң аудиториялары бар. Мына ошол аудиторияларды кармап калуу үчүн эл аралык тажрыйбалды иликтөө менен теле радиодо жасалган контентти өнүктүрүп, учур талабына тууралап, жаңы форматка ылайыктап чыгарууга өтөт деп ишенем. Маалымат булагы катары теле менен радионун чоң артыкчылыгы өлкөбүздүн кайсыл жеринде болбосун болуп жаткан окуяларды жаздырып алып элге жеткирүүдө болуп саналат. Демек, теле радио кызматкерлери, сиздер коомчулукка өз убагында так маалымат жеткирүү аркылуу өлкөдө туруктуулукту жана адилеттүүлүктү сактоодо маанилүү роль ойнойсуздар. Сиздер жөн гана маалымат таратууда эмес, коомду туура жолго багыттоодо, улуттук баалуулуктарды жайылтууда, акыйкаттыкты камсыз кылууда эмгегиңиздер эбегейсиз. Мына ошондон улам телерадио кызматкерлеринин мамлекеттин өнүгүшүнө кошкон салымы зор деп баса белгилөөгө болот. Өз кесибин сүйгөн, кесипкөйлүккө умтулган бардык радио уктуруу, телекөрсөтүү кызматкерлерине өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн кылган аракеттерине чоң ыраазычылык билдирем. Элдин ишеними менен мамлекеттин алдындагы жоопкерчилик маселесин бирдей алып бара жаткан теле жана радио кызматкерлерин дагы бир жолу кесиптик майрамы менен куттуктайм. Сиздердин эң чоң сыймыгыңыздар теле көрүүчүлөр менен радио угурмандардын алкышына арзуу деп эсептейм. Ошондуктан сиздерге ар дайым элибиздин сый урматында болушуңарды каалайм, деди Садыр Жапаров куттуктоосунда. Сүйүнчү, кыргыз балбаны Акжол Махмудов Бермет аттуу кызга үйлөндү. Грек-рим күрөшү боюнча кыргыз балбаны Акжол Махмудов үйлөндү. Бул сүйүнүчтүү кабарды Facebook баракчасынын колдонуучулары билдирип, видеосу менен бөлүшкөн. Спортчу жигит Бермет аттуу кызга үйлөнгөнүн каалоо тилек айтып жаткан коноктордун билдирүүсүнөн билсе болот. Ал эми чыгармачыл инсандардан Токмак Кынаалы Туткучев конок болуп барган. Ал спортчунун атасын мактап, кудалары менен төп келишкендигин төгүп ырдаган. Социалдык баракчанын колдонуучулары 2 жашка бакыт тилеп жатышат. Ал эми спортчу өзү өлпөт тою боюнча азырынча үн ката элек. Сеул дагы толкуду. Түштүк Кореянын президенти импичменттен кутулду. Түштүк Кореянын парламент имаратынын алдына миңдеген адамдар чогулуп, президент Юн Сок Йолдун кызматтан кетишин талап кылышууда. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Кечээ 7 декабрда парламент оппозиция киргизген президентке импичмент жарыялоо долбооруна добуш бермек. Бийликтин партиясынын мүчөлөрү байкот жарыялангандыктан импичмент боюнча сунушка добуш бере алышкан жок. Документти бекитүү үчүн добуш берүүгө 300 депутаттын 195 катышты. Бийликтеги партиянын 105 мүчөсү залдан чыгып кеткен.
жарандык топтор, кесиптик бирикмелер, анын ичинде Кореянын профсоюздары конфедерациясы, студенттер, жеке адамдар Сеулдун батышында жайгашкан ассамблеянын жанындагы көчөлөргө чыгып, президентти импичментке чакырган жазууларды кармап турушту. Полиция митингге 149 миңдей адам келгенин айтса, уюштуруучулар 1 миллиондой киши катышканын билдирди. Негизги көчөлөр жол кыймыл үчүн жабык экени кошумчаланды. Эске салсак, 3 декабрда Түштүк Кореянын президенти өлкөдө аскердик абал жарыялангандан кийин Сеулда башаламандык башталган. Окуядан бир нече жетекчилер жумуштан кеткен. Демократиялык партиясы өлкөнүн президенти Юн Сок Йолду кызматтан кетүүгө чакырган.